Kızдар birinci olup сүйүүсүн билдирсе болобу деген нерсе бар, суроо бар. Мына ушул жагдайда Айчүрөк, Куялы, жана башка Кубангер деген кыздар болгон, сүйүүсүн билдирген. Ушулардын бейнеси аркылуу айтып берсек болот. Кыздар сүйүүсүн билдирсе болот. Биринчилерден болуп билдирсе болот. Бирок кантип билдириш керек? Ошонун өзүнүн жолу бар да. Masalan, dinge келе турган болсок, Хадича небес биринчи Мухаммед пайгамбарыбызга сүйүүсүн билдирген. Ошон үчүн сүйүүнү билдирүүдө жашырбаш керек деп айтат алымдарыбыз. Манаста кандай болгон ушул жагдайын айтып көрөлү. Биринчисин Манастан алалы. Биринчиси Манаста Кубангер деген болгон, Дагар кыз деген лакап аты менен ошол кошойду жактырып калат. Экөө биринчи күрөшөт, анан жеңилет. Жеңилгенден кийин анын күчүнө баа берип, кошойдо 1000 балбандын күчү болгон дейт да. Ошол ал эми Кубангер да оңой кыз болгон эмес. Анда 998 балбандын күчү бар эле дейт. Ага чейин бир да балбан ага каршылык көрсөтө алган эмес, күчү жеткен эмес. Ошондон кийин кошойго сүйүүсүн айтат. Кошой дейт, мени өлтүрүп не кыласың, андан көрө мени албайсыңбы? Мен сени жактырып калдым эле деп түп-түз эле айтат ушинтип эле. Мына ол 500 дөө бар экен, аны сыйкыр менен төөгө айландырып койгон балбандарда. Ушулардын убалы кимге? Кыскасы, мен сени жактырдым, сен мени ал өлтүрбөй эле кой деп эле ачык эле айтат да. Бул биринчи мисал деп коелу. Экинчи мисал Кайып чалдын Куялы деген болгон. Бул Сейтек бөлүмүндө айтылат. Желмогуз уулу Сарыбай деген бир дөө чыгат. Ага алыша турган азамат табылбай, Семетей алдан күчтөн тайып калган, ушундай болуп турган учурда буга каршы ким күрөшөт дегенде, ушул кыздан чыккан кыраан бар эле деп ошону издетишет. Издетип, сунушун айтканда Кайып чалдын кызы Куялы макул болот. Макул, мен Сарыбай менен урушам, аны жеңем, бирок бир шарт менен дейт. Эмне шарт менен дегенде, мен Семетейди жакшы көрөм, Семетей мени алсын деген шарт коет. Мына ушундай нерседе ультиматум азыркы тил менен айтканда талап коюп туруп анан урушка барам дейт да. Бирок Семетей Айчүрөктүн үстүнө аял албайм деген атасын тарткан неме, андыктан акыреттик жар болууга макул болот. Бул өзүнчө тема. Биз азыркы суроого жооп берели. Ушул эле нерсени Айчүрөк көргөзүп атат. Бирок Айчүрөк эч качан ал хандын кызы да, ал перинин кызы, ал өзүнүн даражасын билет. Берки балбан экен бирөөсү, экинчиси баатыр экен. Алар баатырлыкка, балбандыкка салып өздөрү дагы балбан баатыр кыздар эркек мүнөз болуп калат, Анан, мен сени жактырам, мен сен мени аласың деп эле ушуну айтып бериши мүмкүн, андай эркек мүнөзгө ээ болуп калган кыздар. А бирок Айчүрөк энебиз андай эмес болчу да. Чыныгы аял заттын үлгүсү, чыныгы улуктук, чыныгы сулуулук бар. Анан өзү барып, Семетей сен мени алышың керек, себеби ата-бабаларыбыз кудалашып койгон. Неге албай атасың деп айткан эмес. Ал кандай кылган? Бир көргөндө билди. Жана кыдырып жүргөндө ааламдагы Коңурбай баш болуп төштүк кошойлордун бардыгын көргөндөн кийин көңүлүнө толук толтура албай келгенден кийин Семетейди көргөндө аң-таң болду дейт. Семетейди көрүп, ой, бу Семетей эмес кыргыздын журту ушунчалык экен дейт. 15-деги 9 дагы баланын толтой чолук алы бар, 20 дагы баланын чыңгочолук шайы бар дейт. Ал эми Семетей аларды капарына албайт. Семетейди көргөндөн кийин башка нерсе көзүнө көрүнбөй калды Айчүрөк жеңебиздин. Бирок ургачы башы менен бул абалды кантип түшүндүрөт? Элин жоо чаап турат. Аны кантип айтат? Ушуну айта албай акыры эмне кылат? Семетейдин ошол учурдагы аялы Чачкей менен канча болсо дагы аял киши го, арыз муңум айтайын, акылдашып кайтайын деп ошого айтат. Бирок тилекке каршы Чачкей ойлогондой аял болбой калат. Аябай эрке өскөн аял экен. Ошол эркелигинен улам чыр баштап, мен сенден кемминби деп фигурасын көргөзүп чыгат ал, мынакей деп. Анан ошондон улам экөөнүн ортосунда чыр чатак чыгат. Анан Айчүрөк талап коюп туруп, кийин Акшумкарды ала качат. Сүйүүсүн ошентип гана билдирет да. Семетейдин Акшумкарын алып кетип, ошонун артынан азамат болсо издеп барар деп туруп, өзүнүн сүйүүсүн кантип билдирүүнүн жолун тапкан. Кыскасы, кыздардын өзүнүн мүнөзүнө жараша, жүрүм турумуна жараша сүйүүсүн кантип билдире тургандын ар түркүн жолдорун
айткан манаста ошого жараша силер дагы сүйүүңөрдү ар түркүн жолдор менен бирөө аркылуу айттырып, болбосо жанагындай керектүү буюмун алып коюп, катып коюп, телефонун катып коюп, телефонго номуруңарды жазып коюп деген сыяктуу ушундай кырдаалдар менен кыздар дагы өз сүйүүсүн айныбай билдирсе болот. Болгон бир акылга салып кое турган нерсе ай чүрөктөй болуп, бирок силер дагы аялдуу бирөөнүн жубайлуу адамдарды сүйүп албагыла. Бүгүн заман башка, замандын талабы башка. Аялдуу жарды сүйгөнүң азапты башка үйгөнүң болуп кала тургандыгын унутпагыла.